Past simple tense. Саламатсыздарбы, Мектеп Плюс каналы. Бүгүн жөнөкөй өткөн чак, past simple tense жана этиштин өткөн чагын кантип түзөбүз карап чыгабыз. Past simple tense жөнөкөй өткөн чак мурун башталган жана аяктаган кыймыл аракетти билдирет. Анда эмесе мисалдар менен карап чыгалык. I went to the theater last night. Кечөө кечинде мен театрга бардым. Демек кыймыл аракет качан болду? Качан мен театрга бардым? Кечөө кечинде. Бул өтүп кеткен чак. Бул кыймыл аракет кечөө күнү кечинде болуп бүттү. Went баруу деген сөздүн өткөн чактагы формасы. Демек бул кыймыл аракет кечээ күнү кечинде болуп бүттү. Бул жакынкы өткөн чак. People lived in caves a long time ago. Илгери адамдар үңкүрлөрдө жашашкан. Адамдар жашаган, lived, жашоо деген сөздүн өткөн чагы. Демек адамдар качан жашаган? A long time ago. Көп убакыт мурун же болбосо илгери жашаган. Бул өтүп кеткен чак. Демек кыймыл аракет өткөн чакта башталып, өткөн чакта болуп бүткөн. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Past simple tense жөнөкөй өткөн чак. Кандайдыр бир өткөн чакта же болбосо мурда болуп бүткөн кыймыл аракетти же абалды сүрөттөө үчүн колдонулат. Жөнөкөй өткөн чакта сүйлөмдүн түзүлүшүн караардан мурун этишти учурчактан өткөн чакка кантип өзгөртөбүз карап чыгалык. Англис тилинде этиштер туура этиш, regular verbs, жана туура эмес этиш, irregular verbs деп экиге бөлөбүз. Анда эмесе туура этиштерден баштайлы. Regular verbs. Англис тилинде туура этиштерди өткөн чакка өзгөртүү үчүн жөн гана этиштин алгачкы формасына ed деген бөлүкчөнү кошобуз. Мисалы, work иштөө. Этиш учурчакта турат. Этиштин алгачкы формасы албетте to бөлүкчөсү жок. Work ed деген бөлүкчөнү кошсок, worked иштеген, иштеди. Этиш өткөн чакка өзгөртүлдү. Clean тазалоо. Ed бөлүкчөсүн кошсок, cleaned тазалады, тазалаган. Демек жөн гана этиштин алгачкы формасына ed бөлүкчөсүн кошуп, учурчактан өткөн чакка өзгөрттүк. Учурчакта турган этиштерди өткөн чакка өзгөртүүдө бир нече негизги нюанстарды эске алышыбыз керек. Мисалы, эгерде этиш и тамгасы менен бүтсө, анда бир гана жолу и тамгасы жазылат. Башкача айтканда жөн гана d деген бөлүкчөнү кошуп калабыз. Мисалы, use колдонуу, ed бөлүкчөсүн кошсок, used. Демек, и тамгасы бир гана жолу колдонулду. Invite чакыруу, invited. Ed бөлүкчөсүн кошкон соң бир гана и тамгасы жазылып калды. Төмөндөгү эки мисалга көңүл бөлөлүк. Cry ыйлоо, өткөн чакка cried. Stay калуу, өткөн чакта stayed калды. Демек, эки мисал тең y тамгасы менен бүттү, бирок ed бөлүкчөсүн кошкон соң экөө эки башка болуп өзгөрдү. Демек, айырмасы эмнеде? Биринчи мисал, cry. Y тамгасы менен бүттү, ал эми анын астында r үнсүз тамга турат. Эгерде y тамгасы менен бүтүп, анын астында үнсүз тамга турса, анда y тамгасы I тамгасы менен алмаштырылат. Демек, cry, cried. Ал эми экинчи мисалда болсо, y тамгасынын астында үндүү тамга турат. Үндүү тамга
Эгерде y тамгасынын астында үндүү тамга турса, анда эч кандай өзгөрүүсүз жок, жөн гана ed бөлүкчөсү кошулуп, өткөн чакта этиш түзүлөт. Stay, stayed. Дагы бир мисал карап көрөлүк. Hurry, шашылуу, y тамгасынын астында r үнсүз тамга турат. Демек, ed бөлүкчөсүн кошкондо y тамгасы I тамгасына өзгөртүлүшү керек. Hurry, hurried. Шашылды. Play, ойно. Y тамгасынын астында үндүү тамга турат. A. Демек, ed бөлүкчөсү кошулган соң өзгөрүүсүз колдонобуз. Played, ойноду. Бир муундан турган сөздөр, эгерде акыркы тамгалары, акыркы 3 тамга үнсүз, үндүү, үнсүз болуп бүтсө, анда акыркы үнсүз тамга 2 жолу жазылат. Мисалы, plan, пландаштыруу, акыркы 3 тамгасы L, үнсүз, A, үндүү, N, үнсүз. Демек, акыркы N тамгасы 2 жолу жазылышы керек. Planned, пландаштырды, пландаштырылган. Же болбосо stop, токтотуу. T, үнсүз, O, үндүү, P, үнсүз. Демек, акыркы үнсүз тамга 2 жолу жазылышы керек. Stopped, токтотту. Мындан тышкары көп муундан турган сөздөрдү басымдын коюлушуна жараша, же болбосо Американын же болбосо Англиянын варианты боюнча айырмачылыктар болушу мүмкүн экендигин эстен чыгарбайлык. Бир мисал карап өтөлүк. Мисалы, cancel. Эгерде ed бөлүкчөсүн кошуп өткөн чакка өзгөртө турган болсок, английский вариантта, Британиянын вариантында cancelled 2 жолу l жазылат, ал эми американский вариант боюнча cancelled бир гана жолу l жазылат. 2 сөз тең туура. Туура эмес этиштер, irregular verbs. Туура эмес этиштердин өткөн чакта формасынын түзүлүшү боюнча эч кандай эреже жок. Мындай сөздөрдү жөн гана жаттап, же болбосо эске тутуп алышыбыз керек. Мындай сөздөр өткөн чакта түзүлүшүндө ed деген бөлүкчө кошулбайт. Мисалы, go, баруу, went, барган. Tell, айтуу, told, айткан, өткөн чагы. Come, келүү, came, келген. Эми өткөн чакта сүйлөмдүн түзүлүү структурасын карап чыгалык. Өткөн чакта сүйлөм түзүү үчүн сүйлөмдүн ээси биринчи келет, subject. Андан кийин этиштин өткөн чактагы формасын колдонобуз. Мисалы, I worked yesterday. Мен кечээ күнү иштедим. Демек, сүйлөмдүн ээси ким? Мен. Эмне кылдым? Иштедим. Иштөө, work деген этиштин өткөн чактагы формасын колдондук. Иштедим. Качан иштедим? Кечээ күнү иштедим. Демек, бул жакта кыймыл аракеттин болуп бүткөндүгүн билип атабыз. Кечээ күнү, демек, өткөн чакта болуп бүткөндүгүн билип атабыз. Дагы бир мисал. Alice visited her friends yesterday. Alice кечээ күнү досторуна жолугуп келди. Демек, сүйлөмдүн ээси Alice, ким? Alice, subject. Андан кийин visited, этиш өткөн чакта турат. Качан жолугуп келди? Кечээ күнү, yesterday. Демек, кыймыл аракет кечээ күнү болуп өттү. Демек, жөнөкөй өткөн чакта этиш жекелик түрдө дагы, көптүк түрдө дагы бирдей жакталат. Мисалы, singular жекелик түр биринчи жак. I worked yesterday. Мен кечээ күнү иштедим. Экинчи жак. You worked yesterday. Үчүнчү жак. He, she же болбосо it worked yesterday. Ал кечээ күнү иштеди. Ошондой эле көптүк түрдө plural. Биринчи жак. We worked yesterday.
Биз кечээ иштедик. Экинчи жак. You worked yesterday. Ошондой эле үчүнчү жак алар кечээ күнү иштеди. They worked yesterday. Демек, байкап турабыз баардык сүйлөмдөрдө этиш өткөн чакта бирдей жакталды. Баардык жерде worked деген формада колдонулду. Жөнөкөй өткөн чакта терс сүйлөм түзүш үчүн did деген жардамчы этишти колдонобуз. Did бул do деген кылуу деген этиштин өткөн чагы. Ошондой эле терс сүйлөм болуш үчүн not жок деген бөлүкчөнү колдонобуз. Бул жерде эң негизги нерсе негизги этиш инфинитив формасында же болбосо учур чакта колдонулушу керек. Мисалы I didn't же болбосо I did not work yesterday. Мен кечээ күнү иштеген жокмун. Сүйлөмдүн ээси I, андан кийин did not. Демек, терс сүйлөм түзүү үчүн жардамчы этиш жана жок деген бөлүкчөнү колдондук. Андан соң work этиш, негизги этиш учур чакта турат, инфинитив формасында. Эмне үчүн бул учур чакта турат? Себеби сүйлөмдө эки этиш бар. Биринчи жардамчы этиш did өткөн чакта болду. Ошол себептен work учур чакта колдонулушу керек. Дагы бир мисал карайлык. Alice did not visit her friends yesterday. Alice кечээ күнү досторуна жолуккан жок. Демек, сүйлөмдүн ээси Alice, андан кийин did not жок деген бөлүкчө жана did жардамчы этиши колдонулду. Visit демек бул этиш инфинитив формада учур чакта колдонулду. Did not көпчүлүк убакта didn't деп кыскартып колдонушат. Мисалы I didn't work yesterday. Же болбосо Alice didn't visit her friends yesterday. Терс сүйлөмдө дагы этиштер бардык жактарда жекелик түрдө дагы көптүк түрдө дагы бирдей өзгөрөт. Бир сыйра окуп салыштырып чыгыңыз. Жөнөкөй өткөн чакта суроо түзүү үчүн кайрадан эле did жардамчы этишин колдонобуз. Did жардамчы этиши. Андан кийин did жардамчы этиши сүйлөмдүн башында колдонулат. Андан кийин сүйлөмдүн ээси. Андан соң этиш, негизги этиш инфинитив формасында же болбосо учур чакта колдонулат. Мисалы Did you work yesterday? Кечээ күнү сен иштедиңби? Демек, сүйлөм did жардамчы этиш менен башталды. Андан кийин сүйлөмдүн ээси you, сен. Андан кийин негизги этиш work, иштөө. Учур чакта инфинитив формасында турат. Did you work yesterday? Дагы бир мисал. Did Alice visit her friends yesterday? Кечээ күнү Alice досторуна жолуктубу? Демек, сүйлөм кайрадан эле жардамчы этиш did менен башталды. Андан кийин сүйлөмдүн ээси. Андан соң visit жолугуу этиш учур чакта инфинитив формасында колдонулду. Да бир жолу эске сала кетейин. Сүйлөмдө эки этиш бар. Биринчи этиш did жардамчы этиш өткөн чакта болгондуктан негизги этиш учур чакта колдонулду. Суроолуу сүйлөмдө дагы жөнөкөй өткөн чакта этиш бирдей өзгөрөт. Бардык жактарда жекелик түрдө жана көптүк түрдө дагы бирдей өзгөрөт. Бир сыйра карап, окуп салыштырып чыгыңыз. Сиздер менен Мектеп Плюс каналы болду. Биздин каналга жазылып, биз менен бирге окуңуздар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыз.